Assalamu alaikum qadırlı mekendeshler. Sizler menen gün sayın bir hadis dolboru бүгүн үйлөнгүлө. Көйгүлө деген темада hadis айтат, угабыз. Anas ibn Malik radıyallahu anhu rivayatlан hadiste Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem айтты: "Tazawwajul waludal wadud." Көп төрөй турган жана күйөөсүн сүйө турган аялдарга үйлөнгүлө. Fa inni mukathirun bikumul anbiya yawmal qiyamah. Кыямат күнүндө пайгамбарлардын арасында мен силердин көптүгүңөр менен сыймыктанамын. Ibn Hibban. Чындыгында үй бүлө курууда көздөлгөн максаттардын эң негизгиси балалуу болуу жана аларды тарбиялап ыймандуу кылып өстүрүү. Ошондуктан үй бүлө куруу үчүн жар тандоодо жалаң гана сулуулугуна эле карай бербестен, ыйманына, ден соолугуна жана бала төрөяларына кароо абдан зарыл иштерден. Андыктан таза коом мыкты үй бүлөлөрдөн куралат. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.